Mына бул университеттин эконом факына кирелик. İçinde эмне бар экенин көрөлүк. Биринчи кайсы тилдерде жазылганын байкайлык. Кирер замат эле карасаң баары тең венгрче жазылган, бүт баары тең венгрче. Дуалдарында бүт баары тең венгрче, бир да башка тилде жок. Баары тең венгрче. Ол жерде брошюркалар турат. Англисче табам десем, бири да англисче эмес. Бүт баары тең венгрче. Бүт баары тең венгр тилинде экен. Андан ары басып коридорду улантып алчу. Бул факультеттин студенттер үчүн могул кулактандыруулар экен. Бардыгы тең венгр тилинде. Орус тилинде деген бул жерде таптакыр жок. Орус тилин дегенди билишпейт. Убагында 56-жылдары СССР Орусия тилин зордук менен киргизгенге аракет кылып, зордошкон экен, бирок кабыл албай коюшуптур. Мугалимдердин бөлмөсү бир нече мугалим экен, баары тең венгрче жазып алышкан. Дүйнөдө ар түрдүү тилде жаза турган момундай бир чыккан, бирок бул жерде башка тилде сөз жок, баары тең венгрче. Венгр тил саясаты ушундай. Венгр тилин баарынан өйдө коюп, элдин баары тең кандай улуттан болбосун венгр тилинче сүйлөйт экен. Бул өрт өчүргүч. Ушу коркунуч туудурган нерсени ар кандай тилдер жазып койсо болмок деп ойломокпуз биз, бирок эч жеринде башка тилде жок, баары тең венгрче. Кааласаң түшүнүп ал, каалабасаң түшүнбө. Кээ бир келгендер, Ирандан, Россиядан келгендер студенттер нааразы болуп атат. Булар эмне биз баары тең венгрче деп. Ананга булар өздөрү сыйлаган эл. Ал көнүп калганда алар өздөрүнүн жеринде ар кандай башка майда тилдерди басынтып, ар бир элге өздөрүнүн тилин таң улап. Азыр мына кээ бир кыргыздар жүрөт, мен кыргызча билбейм деп чөт өлкөдө. Сен ким билгендери да билбейм деп алат экен кээ бирлер. Анткени алар баягы илгерки аталары үйрөткөндөй орусча сүйлөсөм маданияты күчтүүрөөк деп ойлойт окшойт. Бирок алсыз элдер гана ушул өздөрүнүн тилин таштайт экен да. Мисалы үчүн чукча деген байкуш кичинекей элдер. Булар өздөрүнүн тилин таштап, чанып, мындайча айтканда башка тилди жамынып, ошол жакта башка бул жагынан кээ бир биздин мурдагы колонизаторлорубуз аябай өтө митайым кыйтыр саясат жүргүзөт экен. Ушундай иденттүүлүгүн